Бүгүн Кумтөр боюнча жүрөк жылытарлык жаңылык коомчулукка жарыяланды. Угар замат сүйүнүч пайда болуп, эми аягына чейин толук кандуу ишин илгерилетип алса экен деген жакшы ниет менен ичимден дуа кылып койдум. Кээ бирөөлөр башкача анализ жүргүзүп, кечке чейин ары ойлонуп, бери ойлонуп, каяктан жылчыктабарын билбей, аябай эле изденишип, аягында айласы кеткенде ичиндеги ириңин аралаштырып, пикир калтырышыптыр. Бул иш Садырдын эмес, жарандык активисттердин аракети болду дешсе, кээ бирөөлөр сот адилеттүү чечим чыгарды деп баалашыптыр. Карап туруп тообо кылбаганга эч бир арган жок. Дагы бир топ болсо бул иш аягына чыкпайт, эптеп эле элдин алдоонун амалын жасады бийлик деп божурашыптыр. Эми жооп, мейли президент эмес, ошол эле жарандык активисттердин демилгеси менен ишке ашсын дейли. Ыраазычылыкты айтып батабызды берели ошолорго. Бирок 30 жылдан бери ушундай кадам жасоого мурунку бийлик жарандык активисттерге мүмкүнчүлүк берди беле. Ошол эле активисттер менен сотторго ким шарт түзүп мүмкүнчүлүк берип жатат. Убагында жумурткасын көз алдында ташка чаптырткан кара чыйырчыктай каргап турганыбызда бийлик үнүбүздү укту беле. Тизелеп чөгөлөсөк да үнүбүз жетпеди эле го. Эмнеге унутуп калабыз? Бат эле. Жакшы иштер жасалса Садыр эмес, жарандык активисттер. Жаман иштер жасалса ошол эле жарандар эмес, Садыр күнөөлүү болобу? Айланайын активисттер эмне мынча бир тараптуу ичиңерге ириң толуп жатат? Кандай болгон күндө дагы ичибизди тартпай жакшы күмөн кылып коюш колуңардан эмнеге келбесин? Уят туугандар. Жакшы күмөн кылып колдоп туралы. Мен эс тарткандан бери өлкөбүздө бүгүнкүдөй жакшы жаңылыкка күбө болгон эмесмин. Эң башкысы ошол эле сотко да, активисттерге да мүмкүнчүлүк түзүп берген бүгүнкү бийлик болот. Калыс болуңуздар. Араңдан зорго айла тапкандын ордуна көмөктөшүп колдоп туралы. Эл чындыкты билсин. Лукашенко президент көз жумса өлкөнү ким башкарарын аныктаган декретке кол койду. Беларусь лидери Александр Лукашенко эгерде өлкөнүн президентинин көзү өтүп кетсе, бийликтин кайсыл колго өтөр туурасында суверенитет жана конституциялык түзүмдү коргоо жөнүндө деп аталган декретке кол койду. Бул туурасында президенттин расмий сайтында маалымдалган. Декрет көз карандысыздыкты жана мамлекеттин суверендүүлүгүн сактоого багытталган деп айтылат маалыматта. Декретте президентке кол салуу, теракт жана тыштан агрессия же башка окуя болуп көз жумса, бийликтин коопсуздук кеңешине өтөрү айтылган. Мамлекеттик бардык органдар жана кызматта тургандар коопсуздук кеңешинин чечими менен иш алып барат. Анын отурумуна премьер-министр төрагалык кылат деп айтылат анда. Мындай кырсык болгон учурда өзгөчө кырдаал жана аскердик абал киргизилип, коопсуздук кеңеши аны камсыздоо чараларын көрөт. Чыккан чечимдердин бардыгы кыйшаюусуз аткарылуусу керек. Булак Назарнёвс. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда 146 согуштун ардагери калды. Бүгүн 9 май улуу жеңиш күнү. Совет элинин улуу жана ыйык майрамы 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу, эң көп жоготууга алып келген улуу ата мекендик согуш аяктаган. Бул согушта Совет эли 27 миллион адамдан ажыраган. Ошол эле Азамат Сталиндин жарлыгы менен 9 май жеңиш күнү деп жарыяланып, эртең саат 6:00 бул жарлыкты радио аркылуу атактуу диктор Левитан бүт Совет элине жарыя кылган. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан Кан майданга 365 миң жоокер аттанган. Алардын 150 миңден ашыгы курман болгон. Ал эми 5 миңден ашыгынан ушул кезге чейин дайынсыз 73 эр азаматтарыбыз Советтер Союзунун баатыры намына ээ болгон. Акыркы маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда 146 согуштун ардагери калган. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен быйыл улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине 70 миң сом өлчөмүндө бир жолку колдоо көрсөтүлөт. Кыргызстандагы улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин ичинен 33 майып, 85 катышуучу, 13 концлагердин жашы жете элек туткуну, 15 Ленинграддын блокадачысы, 1304 оорук эмгекчиси, 2 эмгек армиячысы улуу ата мекендик согушта курман болгон жоокерлердин 5 үй бүлөсү бар. Мындан уламаларды социалдык колдоо республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылануучу ай сайынкы жана ар жылдык бир жолку төлөмдөр түрүндө жүзөгө ашырылат. Булак кадам. Эл чындыкты билсин. Türkiye менен Кыргызстандын мамилеси илгертеден бир туугандай мамиледе келгенбиз. Бул эч кимге жашыруун эмес. Муну түрк калкы дагы, кыргыз калкы дагы жакшы билет. Кудай буйрса мен ишенем, мындан ары Türkiye менен Кыргызстандын мамилеси эң жогорку деңгээлге жетерине көзүм жетет. Биз муну кайрадан жандандырабыз. Анткени биз илгертеден бир тууган калкпыз. Биз кече күнү эле бир тууган боло калган жокпуз. Биздин 1000 жылдык тарыхыбыз бизди бириктирип турат. Эл чындыкты билсин. Путин, Мирзиёев, Токаев, Жапаровду жана кыргыз элин жеңиш күнү менен куттуктады.
баштады. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен куттуктады. Бул даңызалуу майрамды белгилөө менен биз эсепсиз курмандыктардын жана жоготуулардын аркасында нацизмди талкалаган ата бабаларыбызга таазим этип, сый урмат көрсөтөбүз. Катаал согуш жылдарында чыңалган достуктун жана өз ара жардамдашуунун жакшы салттарына таянып, Кыргыз-Орус союздаштык мамилелерин жана стратегиялык өнөктөштүктүн мындан аркы ар тараптуу өнүгүүсүн камсыздайбыз деп ишенем деп айтылат Россия президентинин жөнөткөн куттуктоосунда. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен куттуктады. Бул ыйык күндө биз келечек муундун бейпил жашоосу үчүн согуш талааларында жана тылда жан аябай салгылашып олтуруп, фашизмди жеңген ата бабаларыбыздын теңдешсиз эрдигин өзгөчө сыймыктануу, ыраазычылык сезимдер менен белгилейбиз. Бузулбас достуктун, бир боордуштуктун жана өз ара колдоонун эч жактан бери келаткан салттары мындан арыда Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы ынак коңшулукту жана стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоого бекем негиз болуп кызмат кыла берерине ишенем деп айтылат Касым-Жомарт Токаев жөнөткөн куттуктоодо. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстан президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен куттуктады. Бул майрамда биз бири-бирине жөлөк таяк болуп салгылашып, дүйнөнү фашизм коркунучунан сактап, жалпы жеңишке зор салым кошкон ата бабаларыбыздын теңдешсиз эрдигин эстеп, терең ыраазычылык менен алардын жаркын элестерин эскеребиз. Согуш талааларында каармандык менен салгылашкан, тылда жан аябай эмгектенген ардактуу ардагерлерибизге сый урмат менен мамиле кылабыз. Аларга бүгүнкү ачык асман, бейпил турмуш үчүн ар дайым ыраазыбыз. Биздин жогорку деңгээлдеги диалогубуз жана ортобузда жетишилген макулдашууларды толугу менен жүзөгө ашыруу түбөлүк достукка, ынак коңшулукка жана стратегиялык өнөктөштүктө негизделген эки тараптуу мамилелерди мындан ары тереңдетүүгө кызмат кылат деп ишенем деп айтылат Өзбекстан президентинин куттуктоосунда. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Путин менен Жапаров телефон аркылуу сүйлөшөбү? Орусиянын лидери Владимир Путин менен Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун телефон аркылуу сүйлөшүүсү каралган эмес. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен Путиндин сүйлөшүүлөрүнөн кийин Кыргызстан президенти менен жакынкы аралыкта ушундай байланыш пландаштырылабы деген суроого Песков жооп берген. Владимир Путиндин графингде учурда каралган эмес деген Песков. Булак репортер Кейчи. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров элди жеңиш майрамы менен куттуктады. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров 9 май улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен кыргызстандыктарды куттуктады. Анда Жапаров жеңиш күнү эрдиктин жана даңктын, тынчтык жана эркиндик үчүн каарман эмгектин символу болуп кала берет деп билдирди. Президент улуу ата мекендик согушта жеңишке жетүү үчүн кыргызстандыктар зор салым кошконун белгиледи. Бүгүнкү күнү биз согуш талааларында жана оорукта жеңишке жетүү үчүн өз жанын аябаган баатырларыбызды терең ыраазычылык жана зор сыймык менен эскеребиз. Бул улуу жеңишке сиздер эрдик, каармандык, биримдик жана талыкпас эмгек менен жеттиңиздер. Бул бизге чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Биз өлкөбүздүн тынчтыгын, бейпилдигин сактоого, элибиздин байгерчилигине жетишүүгө жана мамлекетибизди бекемдөөгө милдеттүүбүз деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров согуш жылдарында башка республикалардан 100 миңдеген адамдар Кыргызстандан түнөк таап, камкордукка алынып, көпчүлүгү калып калганын кошумчалады. Бүгүнкү 9 майда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Жеңиш аянтында жеңиш майрамынын 76 жылдыгына арналган митинг реквиемге катышты. Анда өчпө сотко гүл коюп, согушта курман болгондорду 1 мүнөт азап күтүү менен эскерилди. Митинг реквиемге экс-президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова, ошондой эле президенттин администрациясынын жетекчиси Сүйүнбек Касмамбетов катышты. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согуштун бир бөлүгү 1941 жана 1945 жылдары улуу ата мекендик согуш деп аталат. Ал согушка ошол кездеги СССРдин курамындагы мамлекет катары Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган, 56 миңден көбү дайынсыз жоголгон.
болгон. 150 миңдей кыргызстандык согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн түрдүү орден, медалдарга, сыйлыктарга ээ болушкан. 9 май 2 дүйнөлүк согуштун бир бөлүгү болуп саналган улуу ата мекендик согуштун бүткөн күнү жеңиш майрам катары белгиленет. Германия менен СССРдин ортосундагы согуш 22 июнда башталып, 1945 жылдын 9 майында СССР жеңишке жеткен. Ал эми 2 дүйнөлүк согуш 1939 жылдын 1 сентябрында туктанып, 1945 жылдын 2 сентябрында аяктаган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Түркия менен мамилени жандандырабыз деди Садыр Жапаров. Кыргызстан менен Түркия илгертен бир туугандай мамиледе болгон деп билдирди Садыр Жапаров туркиялык ТРТ Аваз телеканалына берген интервьюсунда. Анын айтымында соңку 4-5 жылда Түркия менен Кыргызстандын мамилеси салкындап кеткен. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин жетекчилик Түркия менен Орусиянын ишине кийлигиши калып, өзүнүн туура эмес позициясын көрсөтүп алгандыгы үчүн мамиле солгундап кеткен. Мындан ары Түркия менен Кыргызстандын мамилеси эң жогорку деңгээлге жетерине жетет. Биз муну кайрадан жандандырабыз. Биз кече күнү эле бир тууган боло калган жокпуз. Бизди 1000 жылдык тарыхыбыз бириктирип турат, деди Садыр Жапаров. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Түркия Баткен облусунун калыбына келтирүүгө жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Түрк АПАнын башкы катчысы Алтынбек Мамаюсупов 3 майда Түркияга иш сапары менен барып кайтты. Бул тууралуу маалыматты аталган уюмдун басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун алкагында Түркиянын улуу улуттук кеңешинин спикери Мустафа Шентоп жана Тышкы иштер министринин орун басары Явуз Селим Кыран менен сүйлөшүү жүргөн. Эки тарап чек арада куралдуу кагылышууну талкуулады. Түркия тарап оор жоготууларга көңүл айтып, жардам берүүгө даяр экенин билдирди деп жазылат маалыматта. Булак Назар Ньюс. Жеңиш Молдохматов 5-6 октябрда биз Садыр Жапаровду жана Атамбаевди чыгарайлы деп барганбыз. Мындай пикирин Жеңиш Молдохматов баш коргоо чарасын кароо үчүн сотко кирип жатып билдирди. Молдохматов биз 5-6 октябрда Садыр Жапаровду жана Атамбаевди чыгарайлы деп барганбыз. Азыр басып алды деген айып коюлганы абсурд, деди Молдохматов. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Тажикстан генерал-майору Максат айылында жүргөн. Тажикстандын милициясынын генерал-майору Куршет Изатулла Мухаммадзоданын Кыргызстан аймагында жүргөн тартылган видео тарады. Видеодо "Мен эркин Тажикстаным, Точкистони Озодоман" YouTube каналына 2 майда жарыяланган. Видео болжолдуу түрдө Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжал учурунда тартылган. Тартылган видео генерал-майор аскер кызматкерлерине көрсөтмө берип жатканын көрүүгө болот. Көчөдө турган белгилери караганда кадрлар Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылына кире беришинде тартылган. Ошондой эле ал Ички иштер министрлигинин аскер бөлүгүнүн техника жана куралдануусу боюнча командиринин орун басары, Ички иштер министрлигинин ички аскерлер бөлүмүнүн башчысы, Ички иштер министрлигинин Омондун командири, Ички иштер министрлигинин аскер бөлүгүнүн командири жана ички аскерлердин командири болгон. 2015 жылдын 29 майынан бери Тажикстандын Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы аскер бөлүмүнүн башчысы кызматын аркалап келет. Эске сала кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырдан жалпы 190 кыргызстандык жабыркап, алардын 36-сы каза болду. Жаңжал чыккан аймактан 40 миңден ашуун адам эвакуацияланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Баткен аймагында жалпы 120 турак үй жана 84 социалдык объект талкаланган. Алардын катарында 2 дарыкана, 27 май коюучу жай, 34 соода түйнө, 5 ашкана жана 3 тойкана, мектеп, бала бакча жана аскердик бөлүкчөлөр бар. Мындан сырткары бир канча үйлөр тонолуп, короодогу малдар уурдалган. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кыргыздарга каршы саясатын Рахмон улантабы Путиндин жообунан байкайбыз. Тажик президенти Эмомали Рахмон 8 майда Москвадан Путин менен жолугуп эртеси жеңиш парадына катышат. Бул боюнча коңшу өлкөнүн маалымат булактары мактануу менен жазышууда. Рахмондун негизги максаты Кыргыздарга каршы саясатын улантуу, чек ара тилкесинде үстөмдүк жаратуубу. Эми мындай пландарына каршы Путин кандай сөз айтат же колдойбу көрө жаталы. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Асол Молдохматова президентке кеңешчи болуу. Коомдук ишмер, Орусиянын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Асол Молдохматованын интернет колдонуучулары, белгилүү инсандар, Тышкы иштер министри жана маданият министри болсо, жакшы иштерин айтып билдирүү калтырышууда. 120 депутаттын ордуна бир айым басып маселени чечип келет. Жаштарга үлгүлүү айым жаман көздөн сактасын. Кыргыз элине кыйын келгенде Асол биринчилерден болуп жетет. Төшүн кагып мактанбайт, бизге ушундай адамдар абдан керек колдойм. Асол, сиз менен сыймыктанабыз. Асолду
жогорку кызматка барса 100% колдогондор көп. Ал улуу кыргыз элинин сыймыгы патриот. Министр палатасынын жетекчиси болушу керек, бирок депутат болбошу керек деп жазышкан. Ал эми Жетиген журналынын башкы редактору жана негиздөөчүсү Абдиламит Жумашев Молдокматованы президенттин кеңешчиси болсун деп билдирген. Тышкы иштер министри болбосо дагы жок дегенде президентке кеңешчи болсун деп билдирүү калтырган. Аликбек Абдрахманов аттуу интернет колдонуучусу төмөндөгүдөй билдирүү калтырган. Мен Асол Айымдын кыргыз элине мекенге кылган иштерине, аракеттерине анализ жүргүзүп, ойлонуп көрдүм. Азыр айтпасак, кийин кеч болуп калат. Эгер Асол Молдокматова тышкы иштер министри болуп канча убакыт иштесе дагы Кыргызстанга чоң пайда алып келмек. Мекенибизге жакшы болот беле деген ойдомун. Бул айым абдан билимдүү, башкаларга ушул көчөгө кыйкырып чыгып, ажылдап бийлик талашып салпактап жүргөн саясатчыларда эмес, тыккан, көп окуган, өзүнүн ордун билген патриот адам. Кылган иштерин айтып мактанып чыкпайт. Эч нерсени билбеген, чече албаган, пайдасы жок министрлерге караганда эки эсе өйдө. Достор, кандай дейсиздер? Иштей турган адам эч кимди жамандабай, сындабай, кресло талашпай эле тынч жүрөт. Креслосуз эле карапайым элди ойлоп, коомго жардам берип, кызмат кылып келет. Асол Молдокматовадан чоңдорубуз үлгү алышса болмок. Өкмөткө, парламентке ушундай адамдар керек. Президентибиз командасына кошуп алса өкүнбөйт. Себеби учурда Кыргызстандын эли ушундай адамдарга муктаж. Мекенди сүйгөн, чынчыл жана намыскөй акылдуулар бизге керек. Эгер ушундай адамдар келсе өлкөбүз өнүгүп, экономикабыз көтөрүлмөк дейт окурман. Булак Назар Ньюс.